баарыңарга. Бүгүнкү күндөгү маанайыңыздар кандай? Жакшы жүрөсүздөрбү? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Кимдерде кандай жаңылыктар бар? Уже кирип атышат, Назгүл эже кирди. Мен Назгүл эжени көрдүм, тааныдым. Өтүп кеткен туган күнүң менен дейт, солнышко дейт. Чоң рахмат сизге. Күмүшай кирди. Жакшы, биздин группада Бакытка карай 100 кадам китебин сатып алган айымдардын группасында кирдиңиздер да? Маданбекова Миргүл дейт, менде бар сон китеп аябай жагып жатат дейт. Өзүңдө маанай кандай дейт да? Суроо. Назгүлжө, менде маанай аябай жакшы. Кече туулган күнүм өтүп, конокторду кетирип, азыр бүгүн эфирге убакыт таап сиздер менен жолугушуп турам. Бул жерде Маданбекова Өмүргүл дейт, Китеп боюнча айта турган болсок, билесизби? Китеп боюнча чындыгында аябай көптөгөн отзывдар бар айымдардачы. Анан мен азыркы учурда өзүм жалгыз иштеп жаткандыктан көп нерсеге жетишпей калып атам да. Өзүм жеке баракчама же болбосо YouTube каналдарда, Instagram баракчага аябай сонун отзывдарды жазгандар. Анан эң жакшысы, мен ошол китеп чыкканда биринчи күнү реклама кылгандан баштап, мен май айында чыкты да бул китеп. Ошондо мен өзүмдү эч кимге айтпастан жуан гана блокнотума жазып койгон экем. Ровно 27 август күнү, мен туулган күнүмдө, ким ошол китепти аягына чыгарып, 100 күн бою толук өзүнө ошол убакытта арнап, ошол көнүгүүлөрдү аткарып, сонун бир жыйынтык чыгарган айымга ошо кайрылат да. Мен 100 күндү бүттүм, китепти аягына чыгардым, ушундай өзгөрүүлөр бар, ушундай жыйынтыктар бар деп өзүнүн жакшы жаңылыктары менен бөлүшөт деп ойлогом. Буюрса ошол бир айым кайрылды мага кече 27 августта, менин туулган күнүмдө. Аябай конокторду тосуп, ушундай үйдө бир ызы чуу болуп жүргөн кезде ошол айымдын эмесин катын ачып окусам, ровно кече 27 август күнү акыркы күндө жыйынтыктаптыр ошол китептен. Демек, мен ошол блокнотума жазган максаттарды негизинде сразу блокнотумду ачып карап, ошол учурда эмне деп тилек кылган элем. Көрсө, китепти эң биринчи жыйынтыктаган айымга мен ошол айымга сюрприз кылам. Бир белегим бар деп жазган экем. Кандай белек экенин жазбаптырмын, бирок азыркы учурда мен ошол белекти тактап, даярдап койдум. Буюрса, ал эже менен сүйлөштүм. Ысык көлдүн Кара Кол шаарынан болот экен. Аябай чындыгында көптөн бери тааныш экенбиз, көп темаларда сүйлөшкөн экенбиз. Буюрса, мен бир сепечкага заказ берип койдум. Ошол менден как эме катары, аялдык бакыт катары, аялдык баалуулук катары, как женственность катарында мен ушул сепечканы ошол айымга белек катарында берейин деп атам. Азыркы учурда эми заказ бердим, эми келет буюрса. Ошол менин мындан 100 күн мурда жазган тилегим ишке ашты. Ошол тилегиме күбө болгон ошо Кара Колдук айымдын көптөгөн максаттары орундалат деген ойдомун. Бул дагы көпчүлүк ойлошу мүмкүн, бул случайность деп, же болбосо көпчүлүк ойлошу мүмкүн, бул деген жөн гана мындай өз ара сүйлөшүп алгансыңар, келишип алгансыңар, мындай нерсе болбойт деп. Жок, бул случайность эмес, кокустук эмес. Бул жашоодо ар кандай нерселер боло берет экен. Ал айым ошол китепти биринчи сатып алганда, ошол учурда финансылык кыйынчылыктарга кабылып, кийинчерээк берем, анан кийин бир аз убакыттан кийин берейин деп, ушундай бир аз тартыштыктар болуп жүргөн учур экен да. Бирок мен эч кандай претензия койгон жокмун. Китепти кайтарып бериңиз, же болбосо дагы мындай кылыңыз, мынтиңиз деп айтпаптырмын. Эми ошол менин белегим ошол айымга арналып отурат. Демек, азыр
ушул сабактардагы жана китептердеги берилген көнүгүүлөрдөгү эң негизги максатты мен мурдагы видеолордо дагы айтканмын. Азыр эми кечээ группаларда, WhatsApp'тарда, Instagram'да аябай көптөгөн айымдар туулган күнүм менен куттуктап, аябай бир жакшы каалоо тилектерин арнаган айымдар көп болуп атат. Абдан кубанычтамын. Чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Эми ошол айымдарды китеп сатып алган, август айындагы акцияга кошулуп, ушундай бир өзүн өзгөртөйүн, өзүмдү бир аз болсо дагы бир маалыматтарды алып, билим алып, жашоомо бир өзгөртүүлөрдү киргизейин деген айымдарга, демек ошол айымдардын ичинен 15 айымды тандап, сентябрда боло турган жаңы марафонго мен бекер каттайм. Бирок азыр ошол 15 айым ким экенин мен да билбейм. Муну дагы жөн гана как случайность катары тандап аламын. Ким экенин дагы билбейм азырынча, тактай элекпиз. Бирок буюрса, мына эртеге командабыз менен дагы чогулуп, эми иш баштайбыз уюштуруп, ошол учурда биз жалпы биргеликте тандап 15 айымды жаңы боло турган марафонго бекерге кошобуз. Демек, бизде мисалы көптөгөн китептерди, анан марафондордо катышкан учурда, мурда мисалы көптөгөн сабактарга катышкам да, ошол учурда мынтип айтат да, башындачы акчаны төлөйбүз, чектерди жиберебиз, как положено группаларга кошот. Ар кандай айымда пакеттер болот, эконом пакет, орточо жана стандарт пакеттер, анан VIP пакеттер болот да. Анан ошол учурда бизден сурайт, группаларга бөлүп койгондон кийин, сен кимге жана эмнеге ишенесиң деп айтат да. Эми ал жерде ар кандай диндеги, ар кандай улуттагы адамдар болгондуктан сурашат. Көпчүлүгү жана религиозный адамдар, көпчүлүгү мисалы, кыскасы мындайча айтканда, бир ишеними жок, үмүтсүз адамдарды сабакка киргизбейт экен да. Анткени ал сабактан бир жыйынтык чыкпай калышы мүмкүн. Эгерде жыйынтык чыкпай калган болсо, сенин жаман энергияң бизге таасирин тийгизет деп, ошентип сабакка кошпойт экен. Мен акыркы кошулган сабактарымдачы көрсө, адамда ишеним жок болсо, мисалы өзүнүн күчүнө ишенбейт, өзүнүн ички дүйнөсүнүн кандайдыр бир скрытый талант деп коет го, жөндөмдөрүнө ишенбесе, өзүнүн мындай бир ишти ишке ашыра ала турган күчүнө ишенбесе, сабырдуулугуна ишенбесе, мисалы бир идея жаралдыбы, ошону ишке ашырууга кандайдыр бир көзү жетпесе, мындай ишеними жок болсо, демек ал адам такыр Кудайга да ишенбейт экен да. Мындайча жалпылап айтканда, жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, эгерде адамда ишеним жок болсо, ал адам эч качан өзгөрбөйт. Даже Кудай да аны өзгөртө албайт экен, эгерде адамда ишеним жок болсо. Ошондуктан мен айтат элем, мисалы мен эркектердин ишеними башкача да. Биз алардын ишенимин такыр билбейбиз, эркектердин психологиясы такыр башка. А бирок аялдардын жан дүйнөсү ушунчалык назик болот, ушунчалык бир ички дүйнөсүндө, сырткы дүйнөсүндө балким ата энеси, жолдошу, опора болуп жардам бере турган сырткы күчтөр. Ал эми аялдардын ички дүйнөсүндө внутренний стержень, внутренняя опора деген болот. Мына ошол опорасы бир гана Кудай болбосо, Кудайга анчалык ишенбей, толтура мындай проблемаларга азгырылып, өзүн таштап, өзүн бир башка бирөөлөргө салыштырып, болбой, мен ушул нерсеге жетемби, жетпеймби деген сыяктуу ар кандай жаман нерселерди айтып, өзүн мындай алсыздантып берген сайын, апатия боло берген сайын, стресс боло берген сайын, Кудай андан ушунчалык алыстай берет экен. Анткени ошентип аялдар низковибрационный частотага түшкөн сайын, Кудай ушунчалык андан алыстай берет. Аял канчалык энергиясы жогорулаган сайын, канчалык бииктеген сайын, Кудай ошончолук аны өзүнүн кучагына ала берет. Мындайча айтканда, мына дин боюнча айтканда, мисалы тозокту жердин 7 кабат алдында деп айтышат, ал эми 5-ти 7 кабат асмандын эң жогорусунда 5 жайгашкан деп айтышат да, мисалы. Мына ошондой эле адам канчалык негативге, жаман мисалы нерв болуп, жаман ойлорго, ушундай бир жаман сөздөрдө унутуп калдым, уже страх, паника, апатия деген сыяктуу жаман состояниялар болот го. Мына ошол эмеге төмөндөгөн сайын, түшүп кете берген сайын, как будто ошол адамдын өзүнүн жашоосун өзү тозокко айлантып алат да.
Мисалы үчүн Кудай тозокто жок, Кудай дайыма бейиште адамдар менен бирге жүрөт. Ошонун сыңарындай эле ал адам өзүнө өзү Кудайга ишеним артып жашоосун, дүйнөсүн, айланасында болуп жаткан бүт баардык эмесин Кудайга тапшырбаган болсо, ал адам ошол низкий вибрационный частотага түшүп кете берет дагы, өзүнүн тозок жашоосун өзү түзүп алган болот. Мындайча айтканда, Кудай айтат, силердин адамдын разуму дейт, жаныбарлардына караганда айырмалап силердин более тандоо укугу бар силерде. Өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр түзө ала турган, өзүңөрдүн тагдырыңарды өзүңөр бурулуш жасай ала турган мээңер бар. Ошону иштеткиле деп айтат да. Ошондуктан жанагы көптөгөн айымдар биринчи мурда аябай бир проблемалар менен кайрылып, ошентип эме кылышат да. Анан кийин мен акырындан биринчи, экинчи этаптардагы сабактарга катыштырып, китептерди берип, анан медитацияларды сунуштап, какой-то бир убакыт өтөт, 3 ай, 3 айдан ашуун убакыт өткөндөн кийин сөзсүз түрдө бир уровеньден экинчи уровеньге көтөрүлөт. Кантип көтөрүлөт? Ал өзү билбейт, мисалы мен деле билбейм, бирок сүйлөгөн сөздөрүнөн, мисалы мен суроо берген болсом, анын жооп бергендеринен, позитивный настроенияда, өзүн спокойно кармаганда, расслабленный болуп калганда, значит, бул айым мурдагы мага биринчи кайрылгандага караганда экинчи уровеньге, мындайча айтканда, балким бир уровеньге жогору көтөрүлдү деп мен өзүм ушундай байкап койдум да. Көптөгөн айымдар кайрылат, ошондуктан мен сразу айтпайм, мен силерге сразу бир ооруңуздарды калтыра турган кандайдыр бир анальгин же болбосо сыйкырдуу бир таблетка жок бул жерде. Сразу ооруңуздарды калтырып, жашооңуздарды өзгөртө турган нерсе жок. Бул жерде баардыгы акырындык менен болот. Анткени жаратылыштын закону боюнча ар бир нерсе өзүнүн этаптарын басып өтүш керек. Азыркы учурда сиздин жашооңузда кандайдыр бир проблема болуп атабы, сиз ушул нерсени басып өтүшүңүз керек, чтоб кийинки жогорудагы уровеньге чыгыш үчүн экзаменден өтүп жатасыз. Ошол нерсеге даяр болуш үчүн сиз ошол сыноолорду башыңыздан өткөрүп, ошол сыноолорду кандай баага тапшырып жатасыз. Ошондо сиз жыйынтык чыгарып, ошол нерсени жеңип, Кудайдын жардамы менен өткөн болсоңуз, кийинки уровеньдеги эмеге спокойно өтө аласыз. Мисалы, биз мектепте окуп жатканда 1-класстан 2-класска көчөбүз, 2-класстан 3-класска көчөбүз. Ар бир класста уже татаалданып кете берет, мындай заданиялар берилет, тапшырмалар, сабактары бир аз татаалданып кете берет. Ошонун сыңарындай эле жашоонун школасы дагы мына ушундай. Бул жерде биздин сознаниябыз, биздин разум, биздин акылыбыз, ой жүгүртүүбүз улам бир тепкичтен экинчи тепкичке көтөрүлүп турат. Мындайча айтканда, биз уже картайып калган, мисалы 60-тан, 70-тен өтүп калган чоң энелерибиз, чоң апаларыбыз менен сүйлөшө отурганда, алардын бизге айткан акыл насааттары аябай бир жизненный болот да. Мисалы, бизге жардам бериши мүмкүн, жол көрсөтүшү мүмкүн. Анткени аларда турмуштан алган тажрыйбалары аябай көп. Жашоодо көптөгөн нерсени басып өтүп койгон, өздөрүнүн жеке жашоосунда көптөгөн нерселерди баштан кечиришкен. Ошонун сыңарында биз дагы уже жашыбыз өтүп калган кезде мына ушундай өзүбүздүн неберелерибизге, келиндерибизге пайдалуу бир жакшы сабактарды айтып, аларга бир жол көрсөтө турган, жол башчы боло турган болсок, демек биз ошол нерсеге азыртан даярданып, азыртан өкүнбөй турган болуп, ошол нерсеге даяр болуп, каарылыкты биз дөөлөттүү, бакубаттуу түрдө өткөргөнгө даярданат экенбиз. Бул дегени биз уже адам картайган кезде эч нерседен өкүнбөй, жашоосуна аябай ыраазычылык менен, шүгүрчүлүк менен Кудайдын алдына барган болсо, демек Кудай аны чын жүрөктөн кучагына тосуп алат. Анткени кээ бир адамдар бере, мисалы, жашы өтүп калган кезде аябай көп өкүнүү менен өткөргөн адамдар көп да. Мисалы, эгерде мен жаштыгым башкадан келгенде мен ушундай кылмакмын. Эгерде менин ошол күнгө башкадан барып калганда мен ушундай кылмакмын. Уже менин убактым өтүп кетти, менде эч кандай шанс жок деген адамдар бар да. Мына ушул Кудайдын дагы аябай бир каарын келтирет экен да. Анткени ошол кезде ошол адамга ар кандай белгилерди берип, ойгон, ойлон, туура жолго бар, сенин тагдырың бул жакта деп ар кандай знактарды жөнөтүп жаткандыр, бирок ал адам бир определенный тиричиликтин эмеси менен эч нерсеге көңүл бурбастан жашап өтүп, ушундай бир жашоонун бир тепкичтерин басып өттү дагы, уже эч нерсе караса эле уже картайып калды. Картайып калгандан кийин уже артын бир караса, окшош күндөр бирөөдү.
эч кандай бир жашабагандай, бирок жашоосунда только бир гана проблемаларды эстейт. Сиз жашооңузда эмнени эстейсиз, мага бир жакшы нерселерди айтып бериңизчи деп неберелери же башка бир жаштар келип сураган болсо, только көйгөйлөрдү айтат, проблемаларды айтат. Ошентип мына ошол адамдын сүйлөгөн сөзүнөн байкап койсоңуздар болот. Демек ал адам жашоого ыраазы эмес. Жашоого ыраазы болгон адам картайганда дагы жылмайып жүрөт, дайыма батасын берип жүрөт, дайыма алкап жүрөт жаштарды. Аларга жол баштап, эч кандай бир жамандыктан өзүн көрсөтпөгөн, наоборот жакшылыкка үндөгөн адам болот да. Ошонусуңардай биз дагы азыртан биз ушул нерсеге даярданып жатабыз. Эгерде китеп боюнча дагы мисалы акыркы учурда бир жума мурун бир эже заказ кылыптыр. Ошол эже айтып жатат: мен таарынычтарымды, мен капа кылган адамдардагы ошо болуп өткөн окуяларды, ситуациялардын баардыгын кагаз бетине түшүрүп жазганда аябай бир шалдырап, эсинеп, уйкум келгенсип, ушундай бир энергиям кетип калды дейт да. Андан кийин медитация кылганга дагы, андан кийин китепти ачканга дагы менде эч кандай күч калбай калды дейт. Эми карап туруңуз. Адам ошол ичиндеги таарынычын жазып жатканда кадимкидей бошонуп жатат. Бошонгондон кийин адам кадимкидей ошо эс алат. Эс алып калганда, мына мисалы эс алгысы келет да. Адам көпкө чейин бир нерсени ойлонуп ушундай бир чарчаганда, мисалы эч кандай физический иш кылбаса деле, кыйналбай үйдө отурса деле, кечке эле өзүнүн напряженный проблемаларды эстей берген болсо, адам бат эле чарчап калат. Чарчай берет, эч кандай бир себеби жок эле. Турса деле чарчай берет, басса деле чарчай берет, бир иш кылса деле, сүйлөп атса деле чарчай берет. Анткени ал психологический жактан чарчап калган. Ал эми ага караганда кечке жаны тынбаган, ар кандай иштерди иштеген, бир кыймыл аракетте болуп турган адам мисалы сыртта иштеп туруп, еще келип үйдө дагы иштерди кылган аялдар бар да, мисалы келиндерди алайлы. Аларда наоборот, канчалык кыймылдаган сайын ошончолук энергиясы иштелип чыга берет. Бул жерде эмнени айткым келет? Адам физически чарчаганга караганда психологически чарчаган аябай жаман. Анткени өзүн кадимкидей алдырып салат. Картайып кетет, адамдын жаштыгы, ден соолугу кетип калат. Кантип психологически чарчайт? Жүрөгүнө таарынычтарды чогултуп бергенде. Көкүрөгүнө ар кандай жаман нерселерди өзүнө алып, бирөөлөр бир нерсе деп сүйлөсө да өзүнө алып, жанындагы адамдар бир нерсе деп сүйлөсө да өзүнө ала берсе, өзүн башкаларга теңей берсе, мына ушундай низковибрационный жанагындай эмелерди, мүнөздөрдүн баардыгын өзүнө өздөштүрүп, бир алдыга умтулайын деп жанындагы окружениясын өзгөртпөсө, ошол жерде калып кете берген сайын адам өзү чарчай берет. Мындайча айтканда, жизненный силасы түгөнүп калат. Бат картаят, бат жашоодон өтүп кетиши мүмкүн да. Биз айтат го, мисалы, ичер суусу түгөнүп калыптыр деп. Эми азыркы жанагы научный эмелерди, мээнин функциясын издеген көптөгөн окумуштуулар айтып жатат да. Ар бир адаммын деген бүт бардык адамдар, бүт бардык жер бетиндеги адамдар мына ушул мээбиздин жардамы менен өзгөрсөк болот экен да. Ошол нерсеге биздин сабырыбыз жетпейт экен дагы, таштап салат экенбиз. Потому что биз кандай десем, страх, коркунучтардын, кандайдыр бир жаман, шайтандын бир жаман адаттарына, туткунуна түшүп калган экенбиз да. Ошол туткунунан чыгууга биз уже аракет кылбайт экенбиз. Биринчиден жалкоолук, экинчиден ишеним жок. Ишенбейт экенбиз. Ошодон чыксак эле, как будто бир нерсе болуп кетти эле, өзгөрө эле дегендей бир үмүт жок экен да биздечи. Ошол адамда ошо ишеним, анан үмүт болгон болсо, кийин шайтандын туткунунан чыгып кеткенден кийин уже жашоосун Кудайым өзү гүлдөтүп коет экен. Мына ошол шайтандын туткунунан чыгуу биз үчүн чоң сыноо экен да. Ошондуктан жанагы эженин сөзүн айтып келаттым эле. Мен ал эжеге убактым болбой калды кенен жооп бергенге. Мен эгерде эснеп, ушундай таарынычтарды жазгандан кийин эснеп, шалдырап отуруп калган болсо, демек бул тазаланды, жеңилдеди. Ичиндеги бүт бардык мындай таш деп коеюн, таштардан арылды да. Ушул кезге чейин көтөрүп жүргөн жүктөрүн, мойнуна жүктөп жүргөн мишектердин баардыгын жерге койду. Уже мындан кийин жеңил, шайдоот, өзүн спокойно кармаган алада мындан кийин жашоосун акырындан өзгөртө алат деп айта алам да. Анан эми дагы бир кызык нерсе айта кетейин сиздерге. Буюрса жаңы марафондордо ушул теманы да сөзсүз түрдө кошом. Мисалы, денежный канал деген, мисалы, адамдардын өздөрүнүн ар бир каналдары болот. Адамдардын эгерде энергетикасын биз мисалы көрбөйбүз да,
жол гана сезебиз адамдын энергиясы. Мисалы кимдир бирөө ой аябай көзгө жагымдуу экен, көзгө мындай эме экен, ысык учуруп атат, же болбосо ушундай жылуу учуруп атат деген сыяктуу бир кээ бир адамдарды эметебиз го. Мына ошол адамдардын энергетикасы көзгө көрүнбөйт, бирок биз аны сезебиз да. Мына ошондой эле адамды, мисалы аялдарды айтайын. Аялдарда бизде ошол акыркы окуган сабактарда мен аябай кызык бир эмеге инсайт болду да, бул магачы. Демек бизде кээ бирки аялдар бар. Ошол бизде тренер аял айтып атат да, мына жер бетиндеги аялмын деген адамдардын бардыгы, эркек эмес, аялдардын бардыгы как ведьма экенбиз да бизчи. Кандай десем, ушу ведьмалардын эки түрү бар экен. Биринчиси черная ведьмалар, экинчиси белая ведьмалар. Мындайча айтканда, черная магия, белая магия деп айтып коюшат го. Бир черная магияда мисалы адамдарды жамандык тагдырын бузушу мүмкүн, жаман нерселерди кылышы мүмкүн. Мындайларга Кудайдын эмеси аябай оор деп айтат жазасы. Эми не обязательно черная магия, бакшы, экстрасенс деп аларга басым жасаштын кереги жок деп жатат. Бул жерде аялдар бар дейт, кээ бирки аялдар, низковибрационный аялдар кечке жаман сөздөрдү сүйлөй берет, оозунан жаман сөздөр чыга берет, бирөөлөрдү каргай берет, бирөөлөргө карата ушак сөздөрдү айтат, зависть, күйүкчөрдүк, айтор бирөөлөргө болгон өч алып, аларга болгон кек сактоосу, тардыштардын бүт бардыгы мына ушул черная магиянын менен алектенген ведьмалардын характеристикасы экен. Эми элестетип туруңуз. Ал эми белая ведьмалар деп коет. Булар жаман нерселерден өзүн алып качат. Мейли жаман көрсөн, бирок жаман жанагындай сөздөр болуп жаткан жерде, ушак аяң болгон жерде, бирөөлөрдүн тагдырын обсуждение алып жаткан жерде, бирөөлөрдү жамандап, анын абийирин төгүп жаткан жерде, жанагы белая ведьма кирген аялдар дейт, алар эч качан жолбойт дейт. Анткени жамандык менен алектенбейт. Алар постоянно высокий уровеньде турган аялдар низке түшүштү каалабайт. Тереңге түшүштү каалабайт дейт. Алар дайыма бийикте жүргүсү келет дейт. Мына ошондой эле силер экстрасенс, бакшы дейсиңер, алардын иши негизи ооба туура черная магия менен алектенген аялдар бар дейт. Негизи жаман нерселерди, ой туура эмес, жамандыктарды, страх, паникага түшкөн аялдар, нервный срыв болуп кеткен вспыльчивый аялдар дагы дейт. Булар дагы черная эмелер дейт, ведьмалар дейт. Буларды дейт, булардын жанында турган адам кадимкидей өзүнүн энергиясын алдырып салат дейт. Булардын жанында турган адамдар кадимкидей шалдырап, чарчап, өзүн жоготуп коет дейт. Жолу жабылып калат дейт, жолу жүрүшпөйт, иши жүрүшпөйт. Мына ошондой аялдар бар дейт. Ал эми кээ бирки аялдар постоянно позитивде жүрөт, постоянно өздөрүн позитивный уровеньде алып жүрүшөт, дайыма күлүп жайнап жүрүшөт. Жашоону Кудайдын берген ар бир күнүн ушундай принимать эткенди билет дейт да. Ошондуктан биз аялдар ушундай эки түргө бөлүнөт экенбиз. Анан кээ бирки аялдар айтып коет, ой, черная магияга барган, бул бакшыга барган, бул мынткен. Алар өзү негизи кандай, өздөрү деле кандай ушундай бир ведьма экенин билишпейт да. Анткени ведьмалардын ою арам да, бакшылардын ою арам, бирөөлөрдүн тагдырын бузган, бирөөлөрдүн жашоосун бузган. Бул жакта ошондой ою арам аялдардын деле ошол ведьмалардын, бакшылардын эмесине окшошуп атпайбы? Ошондуктан мен аялдарды ошол бизге үйрөткөн тренердин эмеси мага аябай жакты. Бул чындыгында биз ушундай экенбиз. Анткени мен дагы кайсы бир учурда мында бир топ жыл мурда эч кандай бир психология деген нерсени билбейм. Ушундай бир жашоодон алган ар кандай ударларды, жаман окружениядагы, ошондо чөйрөлөрдөгү жаман адаттардын бардыгын бул кадимки көрүнүш деп алып жүрүп, мен дагы ушундай бир ведьманын жолун басып өткөмүн. Бул нерсени мен мойнума алам. Анткени ар бир көзгө көрүнгөн адамдын жаман жактарын издей берчүмүн, жаман жактарын талкуулай берчүмүн, только жаман жагын издей берчүмүн. Көрсө, бул жашоо чындыгында көзгө экен. Кудай айтат экен, сен менден эмнени көргүң келсе, ошону өзүңдөн изде депчи. Ошондуктан менден дагы ким жамандык издеген болсо, бул жамандык өзүңүздөрдө дагы бар. Демек, чындыгында сиз үчүн жаман болгон болсо, бул жамандык сиздерде дагы бар. Эгерде жакшы жагын издеген болсоңуздар, бул жакшы мүнөздөр, жакшылыктардын бардыгы бул сиздерде дагы бар. Мен эч бир айымды жаман дебейм, эч кимиңиздерди мен жамандабайм, баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Анан дагы мына ушул денежный канал деген эмеде аялдардын акча потокторун ачуу боюнча аябай сонун
эмелерди айтып берди. Мен кечеги ошол туулган күнүмдө биз негизи семейный башка бир эмеге, башка өлкөгө путешествие кылмакчыбыз. Анан ошол акчаны мен сабактарга берип, суранып, жолдошуман алып, анан сабактарга катышып калдым. Эч жака чыкпай эле ошол сабактарды алып калдым да. Бул мен үчүн аябай чоң эме болду, белек болду. Анткени ошол маалыматтарды билбегенде мен билбейм дагы канча бир убакыт өткөрүп жиберсем керек эле. Анан ошол маалыматтарды алыш үчүн менде жолдошум ошондой мүмкүнчүлүк жаратып береби эле, жаратып бербей эле. Ошондуктан танда деди, эгер сабакка катышкың келсе, пожалуйста, акчаңды төлөйм. Эгерде башка жак анан мен сабакты тандадым. Көрсө, биз аялдардын табиятын өзү менен таанышып, өзү менен чындап чыныгы аялдык эмесин билиш үчүн, природасын билиш үчүн тынбай издеш керек экен. Изденип уже өзүн тааныгандан кийин, андан кийин чыныгы наслаждение башталат. Чыныгы жашоонун рахаты башталат. Мына ошондо күн сайын өзүңүз менен өзүңүз рахаттанып, өзүңүз менен өзүңүз жашоонун кумарына батып жашаганды билесиз. Антпесе азыр көптөгөн мен айымдарга, мисалы, аялдын энергиясы деген марафондо мен айтам, мисалы, урматтуу айымдар, сиздер бүгүндөн баштап энергияңыздарды жогору кармаш үчүн, өзүңүздөрдүн энергичный болуп көрүнүш үчүн расслабленная, спокойная, эч нерсени ойлобой, баардыгын Кудайга тапшырып коюңуздар деп айткан жерлерим бар да, мисалы, аялдын энергиясы марафонунда. Ооба, чындыгында ушундай кылабыз дешет, бирок бир күн, 2 күн, андан кийин больше эме кыла алышпайт, күчтөр жетпейт. Анткени биз ошол тиричиликтин мүнөздөрүнө биз ошондуктан мен айтат элем, буюрса алдыда жаңы марафондордун программасын түзүп жатам. Мага азыр кандай десем, мага бир жашы улуу эже кайрылды, кыргыз эжелерденчи. Аябай көпкө чейин сүйлөштүк, жолуктук, жөн гана бир эме кылбай эле, телефону жок эле, жөн гана мындай сүйлөшүп, ал атактуу бир эме эже. Буюрса жакында интервьюсунда чыгарам. Ошол эже айтты: Айтолкун, мен сенден суранарым, эгерде чын жүрөктөн ошол кыргыз аялдарды бир башка багытта бир өзүңдүн алган нерселериңди бөлүшүп, бир жакшы жолдо баргың келе турган болсо, салонго бара турган, кийимдерге шопинг кылып, мына ошондой аялдарды мына күнүмдүк эме менен алектентип алган нерселер болот го. Бул деле бирок мисалы аялдарга керек, бирок кээ биркилер башоту менен кирип кетишкен. Мына ошондой нерселерге караганда сен өзүңдүн билимиңди бир аз арзаныраак кыл. Анткени канчалык аялдар көп келип, сен өзүңдүн ошол маалыматтарыңды алып ойгонгон кезде алар ошол жерде точка коюп, анан жашоосун чындап өзгөртө алат. Кээ бирки, потому что бизде аялдардын самооценкасы аябай низкий дейт да, аябай төмөн дейт. Мисалы, орустарды алайлы, орустардын аялдары эмне үчүн алардын мисалы максаттары бир желание жазган болсо, алардыкы бат аткарылат биздикине караганда. Көрсө, алар свободный экен бизге караганда. Ладно, эме болсун, турмуштагы аял болсун, жолдошу болсун, кайын журту болсун, любой нерсе болсун, бирок ошол келиндин өзүнүн укугу бар да. Эс алгысы келген кезде барып эс алат. Каалаган жагына барып эс ала алат. Бизде андай нерсе жок. Качан уруксат болсо эс аласың, уруксат болбосо жок, эч жака чыга албайсың. Ошонун сыңарындай алар свободный болгон үчүн, кээ бирки майда чүйдө жанагындай границаларды басып өтүшкөн үчүн алардын максаты батыраак аткарылат экен. Биздики кимдир бирөөлөрдүн эмеси менен чектелип калган. Жолдошуңан уруксат сурашың керек, кайненеңден уруксат сурашың керек, анан балдарыңды да кимдир бирөөгө дайындашың керек. Ошентип карасаң эле жашың өтүп калат. Анан 1 жыл мурда, 5 жыл мурда жазган максаттарыңды тизмелеп карап отуруп карасаң, арасында бир аз эле аткарылат да, мындайча айткандачы. Ошондуктан айтат элем, акырындан эркек менен урушпай, кайнене менен тутушпай, өзүңүздөрдү низкий эмеге түшүрбөстөн, низкий вибрацияга түшүрбөстөн туруп, акырындан өзүңүздөрдү мындай мен өзгөрүп атам, мен окуп атам деп мындай милдет кылбастан, көзгө көрүнбөй, жанагындай невидимое состояниеда өзгөрүп, анан границаларды басып өтсөңүз болот экен.
эгерде мага Кудайым ушундай мурда ажырашканга күч бербеген болсо, мисалы ошол кезде ата энем каршы чыккан, бүт бардыгы каршы чыккан, ажырашпа, уят болот депчи. Бирок чындыгында уят болот деп менде ушундай коркунуч болгон. Бирок эмнегедир бир нерсе мени атталып кете берген ошол жерденчи. Как будто мени келечекте бир нерсе күтүп тургандай. Мен өзүмдү башка жактан сынагым келгенде бир нерсени билем, дагы да билгим келет. Мен өзүмдү башка жолго, тагдырымды өзгөрткүм келет деген сыяктуу ушундай бир өзүм менен өзүм көп сүйлөшчүмүн да. Мына ошондой күч бардык эле аялдарда боло бербейт экен да. Мисалы ошол ажырашкандан кийинки кыйынчылыктарды бизде мисалы үчүн басып өтүш аябай эле оор. Өзгөчө мына бизде айыл жергесинде ар кандай сөздөр болот, ар кандай ушак айыңдар болот, ар кандай бир жаман сөздөр болушу мүмкүн, жаман сөздөргө кабыл аласыз, туура сөздөр, туура эмес сөздөр дегендей. Мына ошол нерсеге чыдаган бар, чыдабагандар бар. Ошол нерсеге чыдап өткөндөн кийин адам кайсы бир жерге басып жашап келатып көзү ачылат кадимкидей. Неужели бул оңой эле жашоо депчи? Ушул жашоо ушунчалык оңой. Мен болбогон нерсеге ушундай кыйналып жүрөм. Мен болбогон адамдарга мына нервимди жеп, өзүмдү жеп келатам деп ойгонуңузда все бардык адамдардын айтканы сиз үчүн баары бир болуп калат. Мындайча айтканда эң биринчи сиз өзүңүз турасыз, эң төмөн жогоруда. Сиз өзүңүздү ыраазы кылсаңыз, сиз өзүңүздү сүйсөңүз, өзүңүздү качан бир жашоодо мындай наслаждетип жашаган кезде гана андан кийин башкаларды ойлонуп баштайсыз. Анан кээ бирки айымдар бар, мен ушундай бир нерсе кылгым келет, бир нерсе менен алектегим келет, бирок мен үйдөн чыга албайм, мен ушинтип албайм деп. Мен аларды эч качан айтпайм, ажыраш, анан мындай кыл, мен эч кимге эч качан ажыраш деп айтпайм. Бул өтө бир оор процесс. Ажырашкандан кийин аял кайра восстановление болуш үчүн эгерде окуган, мына ушундай азыркы алып жаткан мен билген маалыматтардын баарын ошол кезде мен билген болсом, мен мынча кыйналмак эмесмин да. Кыйналмакмын, бирок аз убакытка. А мен максимум бир 10 жыл кыйналдым. 10 жылга чейин бир жүрөгүмдө ушундай бошоно албай жүргөн убакыт эмелер болду да. Кантип кетиришти билбей, кек сактап, чындыгында кыйналдым. Көрсө ошол нерсени адам басып өтүш керек экен, чтобы ойгонуп, тирилип, соолугуп дегендей. Мындай туманда жүргөн адам кадимкидей бир башка жашоого келиш үчүн ошолордун баардыгын басып өтүш керек экен. Антпесе ошол жашоонун кадырын билбейт экен, анан ушул маалыматтарды дагы билбейт экен дагы. Башка адамдын, мындайча айтканда, аялдардын ичиндеги эмне болуп жатканын дагы билбейт экен да. Анан эми турмушка чыгам, 2 балам бар, ажырашып кеткем деген айымдар да кайрылат. Ошол айымдарга мен дайыма айтам, азырынча эч качан турмушка чыгуу үчүн концентрация кылба. Турмушка чыгам деп только эркектерге фокус жасала дейм да. Бир гана сен өзүң менен өзүң биринчи тааныш. Сен өзүң менен өзүң таанышкандан кийин өзүңө кандай адам жагат, сага кандай адам керек, сага кандай адам кантип мамиле кылыш керек, сага именно кандай өмүр жолдош керек. Мына ошолор тактап алгандан кийин сага керек адам же керек эмес адам экенин сен менен таанышкандан кийин точно билесиң. Ага чейин билбейсиң. Мисалы, эркектердин баардыгы бир турмушка чыгыш керек деп турмушка чыгып кете беришет дагы. Бир айдан кийин баягы эле мурдагы историялар кайталана берет. Бул мен сизге ошо 100% ишенимдүү түрдө айтам. Эгерде сиз өзүңүз менен өзүңүз таанышып, өзүңүздүн чыныгы бул жакта баалуулуктарыңызды байкап алсаңыз, ошону казып чыкпасаңыз, мурдагы кайталаган катачылыктарыңыздар кайра эле кайталана берет. Анткени биз ошол эмеден эч кандай бир сабак албадык, өзгөрбөдүк. Ошол боюнча катыган боюнча турабыз, казык боюнча бир жерде кагылып. Бир жерден биз жыгышыбыз керек. Дарак эмес, биз казык эмес, биз кандайдыр бир адамдар койгон границадан басып өтүш керек. Кудай койгон жок ал границаларды. Адамдар өздөрүн коюп атышат. Мисалы, кээ бир учурда айтышы мүмкүн, мага деле мисалы башында айтып чыкты, сен жоолук салынбасаң сүйлөбө, сен өтпесең сүйлөбө деп. Адам биринчи өзүн таанып, чындап Кудайдын кандай кудуреттүү экенин таанып, билип, ошол өзүнүн ички жаратылышын, көзгө көрүнбөгөн бир дүйнөнү изучать этип баштагандан кийин адамдын мээсин, жанагы могущественное сердце деген фильмди көрсөңүздөр дагы бир өзгөчө бир ошол фильмдерди көргөндөн кийин аялдардын бир тал чачынан баштап бутун учу тырмагына чейин кандай мааниге ээ экенин, мына ошолордун баардыгын изучать этип өткөнүңүздөн кийин сиз башка бир дүйнөгө киресиз. Сиз эч кандай бир адамдар койгон границада туруп калбайсыз. Андан дальше ашып өтөсүз дагы.
как будто мындай да, аквариумдагы балык менен өзүңүздү салыштырыңыз, океандагы балыктарды. Каалаганда секире алат, каалаганда сүзө алат, каалаган жагына бара алат. Мына ошондой эле биз азыр аквариумдагы балык сыяктуу турабыз. Бул деген мен кече жакында үйүмө аквариумда балык алгам да, 3 балык, алтын балыкка окшош. Ошондо байкап көрүп, бир чоң аквариум алсам дагы ошонун ичинде бир айланып эле жүрүшөт. Ушулар кенен бир океанда жүрсө кандай болот эле деп ошондон улам мен азыр айтып калдым. Ошондуктан мен айтат элем, сразу резко эме өзгөрүүнү эч качан көздөбөңүздөр. Акырындан болуш керек бардыгы. Эгерде бүгүнкү күнүңүздөр кечеки күнүңүзгө караганда бир аз өзгөчө, бактылуу, маанайыңыз жакшы, мындай счастливое состояниеде болгон болсоңуз, демек сиз күн сайын өзгөрүп жатасыз. Демек сиз кечеги күнгө караганда бүгүн аябай мыктысыз. Мындан да мыкты болушуңуз керек. Ошон үчүн кээ бир аялдар бар, 5 жылда аткарыла турган, 10 жылда аткарыла турган каалоо тилектерди, максаттарды жазып алышат дагы, күтүп отурушат, эч нерсе кылбастан, эч кандай аракет кылбастан күтүп отурушат. Ладно, аракет кылбаса дагы Кудай кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү берди. Мисалы, үйдө отурган айымдардын эмеси мүмкүнчүлүгү чектелүүдө айтып жатпайбы? Бизнес баштайын, же болбосо дагы кандайдыр бир иш кылайын деген айымдар бар, декретте айымдар. Мына ошолор мисалы чоң бир бизнес баштайын деген максат койгон болсо, күйөөсү уруксат бербей атат, бирок кандайдыр бир жерден, интернеттен случайно бир маалымат таап алды, случайно бир жерден тааныш таап алды, же болбосо айтор кандайдыр бир ошо бизнесин алып кете турган, бизнесине жардам бере турган бир мүмкүнчүлүк жаралды. Мына ошол мүмкүнчүлүктү кармап калбаган болсо, максаттар эч качан ишке ашпайт. Биз ойлойбуз, максаттар ишке ашат, Кудай мынтип алдыбызга ошол боюнча коюп коет депчи. Жок. Бир гана кичинекей белгилер, знактар, мүмкүнчүлүктөр, возможность жаралат. Ошол возможностьту биз кармап калып, өзүбүз аракет кылып, өзүбүз жеткенден кийин гана мына ошондой максаттарыбызды өзүбүз ишке ашырабыз. Ага чейин жон гана мындай келип калган, бул уже кандай десем, жалкоолордун иши болсо керек. Ошол менин жаңылыгым. Буюрса, сентябрдын аяктарында кандай марафондар башталат? Көптөгөн айымдарды мен сүйлөшүп көрүп, ушул мен билесиздерби, 27 август былтыр 2020 жылы 27 август күнү 1 сабагымды баштаган экем. Ошондон бери канчалаган айымдар менен сүйлөштүм, канчалаган айымдарга сабак өтүп, канчалар сырдашып дегендей. Азыр ойлонуп отуруп, ушул эфирге сиздерге эфирге чыгуу үчүн даярданып отуруп, менде ушундай бир идея келди. Көрсө, бизде жанагы чен башка орустардын, Европадагы аялдардын мүмкүнчүлүктөрүнө караганда биздин мүмкүнчүлүктөр бир топ чектелүү, ошон үчүн каалоо тилектерибиз баты ишке ашпайт. Анда санда гана арасында ишке ашпаса, калгандары ишке ашпай калып кетет. Көрсө, бизге күн сайын колубуздан жетелеп, күн сайын бизге жол көрсөтүп турган бир кандайдыр бир себеп, же болбосо кимдир бирөө болуш керек экен. Ошонун сыңарындай мен кече ошол акыркы катышкан, анда мурунку катышкан, дагы анда мурунку катышкан сабактардын, тренерлердин айткан ар бир сөздөрүнөн мен ушундай эгерде